жерде кызымдын жанында кызымдын аманчылыгын тилеп, кыздарымдын айыгып кетишин тилеп, Кудайга миң мертебе шүгүрлөрдү келип олтурам. Анан кийин болор болбос мындай кичинекей жаш кыздын оюндарына аралашып, мага бир нерселер жазганда токтотуңуздар. Тем более жанагындай психикалык жактан жабыр тартып, үйүнөн качып жүргөн, ата энесинен качып жүргөн кыздын ойлоруна кошулуп аткан сиздер күнөөлүүсүздөр. Бул кызга жардам бериш керек деп ойлойм. Кызды 40 үйдөн тыюу деген бул кызга 40 үйдөн кол сунуп билбеген нерсесин үйрөтүү. Барган жер жаман эмес, барган жер жакшы. Качан гана барган жерден адам жакшы нерселерди көрүп, өсүп чоңойсо. Мындай нерсени оюнда үч кылса дагы ойлобосо керек. Мындай популярдуу болом деп, анан ушундай популярдуулукту көтөрө албай, крыша астайып, ышыкка бетин тыттырып, ар кандай нерсени жасап аткан адамдан Кудайым сактасын. Үйүңө бар. Мени психикалык жактан ооруйт, ата энесинен качып кеткен, үйүнөн качып кеткен деп оскорблять эткенге кандай акыңыз бар? Сиз бул жалган маалыматты каяктан ойлоп таптыңыз? Анткени мен үйдөн качкан эмесмин, ата энемдин макулдугу менен Бишкекке келип жашап жүрөм. Мен өзүм деле пока толук информация биле элекмин, бул жөнүндө аныкталып жатат. Ушул көйгөй мен өзүм деле жүрөм. Мурункусуна дагы ошто кол бутуң титирет деген сыяктуу сөздөргө да жооп бербей, кача мен ушундай адаммын, бирөөнүн жашоосуна кийлигишпей, өзүмдүн максаттарым менен, өзүмдүн пландарым менен жашап жүрөм. Главное, келечекте 5 кызым бар туруп, бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп, ойноп жүрбөсөм болду.